Нурбек Өрбекович, рахмат чоң. Мына бизге өтө көп кайруулар келип атат энергетикалык суусундуктар боюнча. Бүгүнкү күндө өзгөчө жаштардын арасында ушул энергетикалык суусундуктар, флеш, нитро жана башка ушул сыяктуу суусундуктарга аябай көп жаштардын ичинде мына ооругандар, боор оорусу, жүрөк оорусу, бөйрөк оорулары өтө көп кездешип атат да. Ушул суусундуктарга мен мына биздин Алмаз Акымжановичке да суранып кетет элем. Ушул маселе боюнча бир тапшырма берсек. Себеби мына мектеп окуучуларынын арасында таксинди ушул айдаган айдоочу, такси айдаган айдоочуларга мектеп окуучуларынын арасында ушул өтө көп колдонулуп атыптыр. Ушуга бир сатууга жана Кыргызстанга киргизүүгө бир тыюу салсак. Андан сырткары аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жөлөк пул берүү боюнча, пособие боюнча. Бизге ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн кайруулар келип түшүп атат. Ушул Россияга иштегени кетсе дагы жолдошу. Урматтуу депутаттар, тынчыраак болосуздарбы? Пособияны токтотуп салып атыптыр да. Угулбай ататпы? Тынчтанып алсаңыздар. Мына ушул жөлөк пул боюнча бир карап чыксаңыздар. Же өзгөртүү киргизиш керекпи? Ушул мыйзамды бир сыйра карашыбыз керек да. Россияга биздин жарандар ошол жака бул жакта акча жетишпегендигинен иштегени кетип атса, ошол жака барып сен иштеп атасың деп жөлөк пулду токтотуп салып атышыптыр. Ар 2 айдын ичинде келип туруп, мен ушул жердемин, Кыргызстандамын деп туруп, учетко туруп кетиш керек экен. Россияга барып келген жол кира өзү эле бир топ акчаны жаратат да. Ошон үчүн ушул боюнча бир протоколдук тапшырма берсеңиздер. Андан сырткары мына Ноокат районунда Кыргыз Ата айыл өкмөтүндө суу чарба департаментине карайт экен. Ватхозго ушул тапшырма берсеңиздер. Бизде ушул Кыргыз Ата айыл өкмөтүн аралап өткөн каналдын үстү ачык. Бүгүнкү күндө малдар дагы, балдар дагы агып, аябай коопсуздукту жаратып атат. Үстүн тез аранын ичинде ушул үстүн жабышыбыз керек да. Андан сырткары мына азыр бул боюнча мен кошумча дагы кат жүзүндө да берем. Бир аз тынчтанып алсаңыздар. Угулбай калат. Урматтуу депутаттар, ушул айтылган маселелер боюнча бир протоколдук тапшырма берип койсоңуздар суранчы.